Садыр Нұрқожаевич азыркы учурда мен жашоомо ошо коркунуч бар, өлтүрөбүз дегенчи. Өлтүрөбүз керек болсо сен больницада карагандан көрө бир 2 миллион сом пул берсем, сен өлтүрүп коем деп кандай коркуттулар болуп атат да. Урматтуу Садыр Нұрқожаевич, мен азыр Жалал Абад областынын Манас шаарындамын. Жалал областык ооруканадамын. Нейрохирургия бөлүмүндө лечениеде жатам. Себеби 2023 жылы Шунтуп Ташиев Камчы Кыдыршаевичтин күйөө баласы Замир аттуу балдарына сабатып мени. Башыңды талкалайм мен. Көрөбүз ака. Мен Замирмен, жылчымышып. Мен путуңу колуң сындырамын, орозодон кийин. Мыйзамсыз кылган иштерин айтсам, башымды жарып, башымда титановый сетка турат, диск турат, 3-группада инвалидмин. Ошого арыз жасап эч кандай жоопкерчиликке тартылбай келатат ушул күндөн бери. Басып коюп атышат тааныш билиштер менен. Азыркы учурда 17 күнү ушул айдын аскердик прокуратурада дагы бир баласы кол салып атат. Тергөө учурмалында тергөөчүлөрдүн көзүнчө башыман дагы жаракат алып, азыр ошол себебинен ишенип турам да. Ушу бүт кылган мыйзамсыз иштерин мен алчыкка чыгарайын деп жазып, неме кылсам, ошондон басымдык жасап, ушундай куугунтук алып атышат да. Ошону өзүбүз көзөмөлгө алып, мыйзам чегинде жылчымышып Замирдин үстүнөн чара көрүп, жоопкерчиликке тартып бериңиздерди суранам. Ал Ташиев Камчы Кыдыршаевичтин күйөө баласы. Ушу Бинсовхозда мен айылдашым болот. Себеби ошо кланды 2022 жылдан бери ошо түзгөн да. 2022 жылдан бери ошо түзүп, бүт прокуратуранын тергөөчүлөрүнө, милициянын тергөөчүлөрүнө басымдык жасап, кааласа иштен алдырып, кааласа ишке койдуруп, звонить этип, себеби ушундай мүмкүнчүлүк бар эле да. Чалат эле ушундай басымдык жасап, ОПГ түзгөн ошо да. Азыркы учурда ошо мен бүт ушу менин оорума байланыштагы жылчымышчы Замир ака күнөөлүү да. Себеби ошо буйрук берген, ошо баштаган, ошо коркутуп баштаган, путуңду сындырам, башымды жарам деп. Бүт мыйзамсыз кылган иштерди кошуна айылдан кумдарды алып келип гитке сатып, гитте дагы кандай бу эч кандай тиешеси жок эле бу айлык берип, кимге ишке койгонду каалаган ишке коюп, каалаган иштин алып жүргөн да. Азыркы учурда булар да өтө мыйзамсыз байыган. 3 жыл мурун эле матичтен жүргөн адамдар азыр ай бирине битеден жип жүрүшөт да. 5 жерде там салып атышат, 5 жерде үй куруп атышат да. Азыр кандай кымбатчылык малдачы. Ушул акчалар каяктан алган, кантип келген? Жазайын десек, эч кайсы структура албай атат да. Милицияга барсак прокуратурага барат, прокуратурага барсак СМГга барат, СМГга барсак милицияга бар депчи. Азыр милиция карап атат да. Ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып, так ушу жылчымышчы Замирдин үстүнөн чара көрүп, каяктан алган мыйзамсыз байлыктарды текшерип бериңиздерди суранам. Уже азыр эч жерден мына коопсуздук карай албагалык да конкретночи. Эмне үчүн булар жоопкерчиликке тартылат? Эмне үчүн азыркыга чейин булардан ошол кызматтагылар таасирленет?